Жетинчи бөлүм. Бери кара. Бери кара Шуламит. Бери кара. Бери кара, биз сени көрөлү. Манайымдын ыр бийлерин көргөнсүп, Шуламитти көрүп эмне кыласыңар? О атактуу кыз, сандал кийген буттарың кандай сонун. Бутуңдун сулуулугу чебер устанын колунан чыккан жасалгадай. Киндигиң жыпар жыттуу шарабы түгөнбөгөн тегерек чөйчөктөй. Ичиң лилия гүлдөрү менен жээктелген буудай буусундай. Төшүң эки улактай, эгиз жээрендей. Мойнуң пилдин сөөгүнөн жасалган мамыдай. Көздөрүң Батыр Абимдин дарбазасынын жанындагы Кешпон көлүндөй. Мурдуң Дамаскты караган Лебанон мунарасындай. Башың Кармел тоосундай. Башыңдагы чачың кочкул кызыл жибектей. Тармал чачың падышаны өзүнө тартып турат. Өзүңдүн сүйкүмдүү келбетиң менен кандай сулуусуң, кандай жагымдуусуң сүйгөн кызым. Сенин бул келбетиң курма пальмасына, төшүң жүзүм шингилине окшош. Пальмага чыксам, анан бутактарын кармасам деп ойлодум. Төшүң мен үчүн жүзүм шингилиндей, таноолоруңдан чыккан жыт алманын жытындай болсун. Оозуң эң сонун шараптай. Ал түзеле досумдун оозуна агып жатат, чаңкагандарды кандырат. Мен өз досума таандыкмын. Анын эңсегени менмин. Кел, сүйгөн жигитим, талаага чыгалы, айыл кыштактарда түнөйлү. Эртең менен жүзүм зарларга баралы. Жүзүм сабактары өсүп чыктыбы, бүчүрлөрү ачылдыбы, анар гүлдөдүбү көрөлү. Ошол жерде мен сага сүйүүмдү көрсөтөм. Мандрагорлор аңкыган жытын чыгарышты. Эшигибиздин алдында ар кандай сонун мөмөлөр, жаңысы да, эскиси да бар. Буларды мен сен үчүн сактадым. Сүйгөн жигитим.